Президент Садыр Жапаров бүгін 2 мартта Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында жайгашкан Коргоо министрлигинин өз алдынча курал-жарак жана аскердик техникасын оңдоо боюнча борбордук базасына барды. Бул база 2022 жылдын октябрь айында ачылган. 2023-2024 жылдарга базанын аймагын кеңейтүү, бронетехниканы сактоочу жайларды куруу, аны оңдоо үчүн кошумча жабдууларды орнотуу, коопсуздук тутумун чыңдоо жана башка көптөгөн нерселер пландалып жаткандыгы айтылды. Курал-жарак жана ок-дары кампаларынан турган ракеталык жана артиллериялык куралдардын кампасында бюджеттен тышкары каражатка бир катар сактоочу жайлар капиталдык ремонттон өткөрүлүп, жаңылары курулган. Жакында коопсуздук системасынын жаңы элементтерин орнотуу жана кирүүчү жолдорду жабуу пландалууда. Садыр Жапаров өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөө зарылдыгын белгилеп, куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган бир катар тапшырмаларды берди. 2 жылдын ичинде Бишкекте 8 жолу мер алмашса, Каржы министрлигинде 15 орун басар, Саламаттык сактоо министрлигинде 5 орун басар, Энергетика министрлигинде 7 орун басар, Маданият министрлиги менен Адилет министрликтеринде 4 орун басар, Билим берүү жана илим министрлигинде 4 жолу министр алмашып, Транспорт министрлигинде болсо 3 министр иш алып барып жатканын Элекулүү Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында мындай көрүнүш оң натыйжа бербейт. 2 жылга жетпеген убакытта мен сизге мындай так санап берип атам. 15 зам министр алмашат деген эми 2 жыл ичинде. 7 зам министр, 5 зам министр. Мына бирөөсү келет, бирөөсү кетет. Бир градтуу мындай саясат болбойт. Кадрлардын туруктуу узак иштеши үчүн башында адис тандоодо жаңылбаш керек. Керек болсо аларды атайын окутуп туруу жакшы жыйынтык бере турганын депутат Исхак Масалиев белгиледи. Тандаганда туруктуу иштей турган балдарды, кыздарды тандаш керек. Анан иштеткенде үйрөтүш керек, аларды акыл үйрөтүш керек. Керек болсо сабак бериш керек. Жанагы башкаруу академия бар да президент алдында. Керек болсо жылда бир жолу окусун, бир ай. Элекулүү Эмил Токтошев 6 айда адис өзүнүн дарыметин далилдейт. Иштей албаса кызматтан алуу туура эле көрүнүш деп эсептейт. Кадр саясаты улам алмаштырган жок. Кадрды эми баары биз жакшы ниет менен шайлап атабыз да, жоокчулуктун өтөт. Анан бардык кадрлар 6 айда өзүнүн дарыметин көрсөтөт да, 6 айда. 6 айда эгерде жылыш болбосо министрликте, анда алмаштыруу зарыл. Депутат Балбак Түлөбаев учурдагы кадрдык саясат туура жүргүзүлүп жатканын айтты. Коррупцияга киргендер, иштей албагандар 1 ай болсо да 2 ай болсо да билинип калып атат, анан алар кетиши керек да, бир орунда отура бербеш керек. Бирде мен урдап алса, президент менен премьер-министр чогуу урдаса, анда кадр саясатын ал министрге эчтеке болмок эмес. Бизде азыр андай жок да. Жогорудагы жагдайлар 2021 жылдан берки эле орун алмашуулар болду. Эми орун алмашуудан сумма өзгөрүп, жакшы жыйынтык болобу же кызматта узагыраак калып, туруктуулук сакталса оң болорун убакыт көрсөтөт. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга карата жаза катаалдаштырылды. 8 марттан тартып мас абалда рулга отургандар 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Бул өзгөртүүлөр жол кырсыктарын алдын алуу максатында киргизилип жатканын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы инспекциясынын башчысынын орун басары билдирди. Өзүңүздөргө белгилүү ушул мыйзам жана укук бузуу кодексиси кабыл алынгандан кийин 8 марттан баштап күчүнө кирет. Буга сизге кеңирээк маалымат берүү үчүн буга чейинки укугулар боюнча 193 беренеде өзүңүздөргө сизге суроо бергенде көрсөтүлгөн мас абалында унаа башкаруу айдоочуга 17.500 сом өлчөмүндө айып пул салынып же коомдук жумуштарга тартылып келсе, мындан ары мас абалында унаа башкарган айдоочу айдоо укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратылат. Ошондой эле ал эми унаа башкаруудан таптакыр укугу жок жарандар мас абалында унаа башкарып, буга чейин жоопкерчилиги 15.000 сом мөлчөрүндө айып салынып келсе, мындан ары үст камакка алынат. Эгерде мас айдоочу өзүнүн спирт ичимдигин ичкендигин текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан учурда буга чейин 17.500 сом салынып келсе, мындан ары айдоочу үст жана айдоо укугу жокко чыгарылат жана 5 суткага камакка алынат. Ошондой эле спирт ичимдигин ичкендиги аныкталган учурда 1 жылга унаа башкаруудан ажыратылат. Айрым депутаттар жаңы эрежелер мамлекеттик кызматкерден баштап укук коргоо органдарында иштегендерге чейин бирдей болушу керектигин белгилешти. Анын ошол укук коргоо органдары же болбосо мамлекеттик жумушта иштеген адамдардын дагы мас абалында кармалып атканы бул бардыгына бирдей.
закон баарына бирдей болуш керек. Эгерде мас абалда машина айдаган болсо, сөзсүз түрдө катуу жаза алганга мен кошулам да. Бир жылдын ичинде 3 жолу жол эрежесин кайталап бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Жол эрежесин бузгандарга айыппул көбөйсө, кырсык менен коррупция кыскарабы? Айдоочулардын дагы пикирин угуп көрдүк. Биринчиден ошол законду биринчи чыгаргандан биринчи жолду биринчи оңдоп, жолду түздөп туруп, анан кийин условия түзсө болот да. Анан кийин эгер ошол условия түзбөй туруп эле, анан кийин ар кандай правиланы чыгарган элеги деле жок экен. Бирок мас водительдерге болсо эми правосын решение кылууду ал бүт жакта бар. Россияда эми антке мен жакын арада Россияда жүрүп иштеп келдим. Ал жактан мен правила боюнча мен полный билем да. Ал эми законду штрафты болсо, штрафты көп салабыз деген ал туура эмес. Неге дегенде, мисалы Бишкектин айлыгы канча, мисалы үчүн Бишкектин айлыгы айына мисалы үчүн 30 000 болсо, штраф 35-40 000 болот. Штрафты төлөйбү же өзүнүн балдарын багабы деген суроо болот да. Эгер ошол штраф 7,5 000 же 15 000 болсо, анда да ойлонуп көрсө болот. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда былтыр 7040 жол кырсыгы катталган, 690 адам каза болуп, 11049 киши түрдүү жаракат алышкан. 2022 жылы мас айдоочунун катышуусунда 422 жол кырсыгы болгон. Жалал Абад облустун Сузак районунда 8-класстын окуучусу катуу сабалып, каза болгондугун Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. 1 мартта болжол менен саат 17 чамасында Сузак Рийиптин 102 номерине жергиликтүү тургун инисин Сузак районунун Сафаровка айылындагы Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин 8-классынын окуучусу өзү окуган мектептин аймагында тааныш балдар тарабынан сабалып, Октябрь аймактык ооруканасына алып келингенде өзүнө келбей каза болгондугун билдирген. Милиция бул маалымат боюнча текшерүүнү баштап, соттук медициналык экспертиза дайындаган. Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө 1 мартта саат 14 чамасында Сафаровка айылындагы жайгашкан эски мектептин имаратынын ичинде ушул эле мектептин 10-класстын окуучулары 2006 жана 2007 жылы туулган бир нече бала 8-класстын окуучулары Нуртепкиге алышкан. 2008 жылы туулган бала оор жарат алган жана окуя болгон жерде каза болгондугу такталган. Кылмыш иши боюнча 4 окуучу кармалып, Сузак райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бишкектеги Максим Горький атындагы паркта соодагерлер митингге чыгышты. Митингге Дордой Дыйкан, Дордой Моторс, Азиз базары жана Ош базарынын ишкерлери чыгышкан. Акциянын катышуучуларына салык кызматынын төрагасынын орун басары Ислам Кыдыргычев чыккан, бирок ага сүйлөөгө уруксат берилген эмес. Митингчилер президент Садыр Жапаровду жана жогорку кеңештин депутаттарын ККМ киргизүү боюнча министрлер кабинетинин токтомдорун жокко чыгарууну, патент системасынан чыгып, алардын үнүн угууну талап кылышууда. Ошондон кийин биздин Акылбек Үсөнбековичтин ошол сөзүнөн кийин жаш баласы дагы бардыгы биз өлөлүбү деп атат. Белгилей кетсек, катышуучулар контролдук кассалык машиналарды милдеттүү түрдө киргизүүгө, электрондук накладнойлорду колдонууга, соода ишмердигине бирдиктүү салык салууга каршы. Митингчилер чекене соода үчүн патент системасын калтырууну талап кылышууда.